O'sha suv pul to'playdigan kuni bir kun oldin, 2 kun oldin suv chiqarib qo'yadi. Shundan keyin suvni taqir bekitib qo'yadi, bir ho'plam suv bermaydi. Ош шаарынын борбордук бөлүгүндөгү Алишер Набай көчөсү Кара Суу районуна карайт. Бул көчөдө 600дөн ашуун турак жай бар. Тургундар ичүүчү таза сууну шаардын кампасынан алгандыктан 10 күндөн бери таза суусуз күн кечирип жатышканын айтат. Таза суу берүү 2 жылдан бери чектөөгө алынып, өткөн жылы дагы жайдын ысыгында суусуз калганын Хафиса Сулайманова билдирди. Шаардык суу канал абоненттерден төлөм чогулта турган учурда гана суу чыгып калат дейт. Chang boshqa hamma yo'q bo'lyapti, chang bo'lyapti. Bir ho'plam yo arada suv yo'q, yo grantda 10 kundan oshdi suv yo'q. Yozda kunda kim bo'li yo'q bo'ladi. Issiqda kunida bu xalqni kim o'ylaydi? Qayerlardan mashinasi bola mashinalarda olib kelib ichyapti. Biz mashinamiz ham yurmaydi. Buzuq 1 yildan beri, o'tgan yildan beri mana shunaqa bo'lyapti. Hech kim so'rab surishtirgani bir xo'jayin yo'q. Ona qo'shnimiz mana suv boya quydirtirdi. Quydirtirdi. Birovga bir paqir bermadi. Suv yo'q, idish tovoqqa suv yo'q, yo arg'ida suv yo'q, mahallamizda suv yo'q, qurg'oqchilik bo'lib ketdi hozir. O'shaning uchun biz aylokmatiga borishdi kecha, ellar to'planib, ellar borsa ham unda ham yo'q debdi. Endi mana hozir endi keladi deyapti, aniq emassa, yo'q hozircha. Yo'q bo'lmayapti. Qancha tashib tirikchilik nima bo'ladi? Shu baklashka faqir to'lg'azib qo'yamiz, o'shani ishlatamiz. Учурда таза суусуз Ишкаван жана Кызыл Байрак айылдары дагы бар. Бул конуштарда 2000ден ашуун төтөн отурукташкан. Жергиликтүүлөр айласы кетип, айрымдары кудук каз баштаса, көпчүлүгү сууну сатып ичүүгө аргасыз болуп жатабыз дешет. Ал эми жергиликтүү бийлик конуштар таза суусуз калып жатканын, шаардык суу канал ишканасы 4 жаткана суу берип жатканы менен байланыштырат. Калктуу конуштардагы суу түтүктөрдүн аралыгы 68 километр болгондуктан абоненттерге суу жетпей жатканын билдиришти. Navay'daki 6 gün bugün 7. gün bolup atat tura. Keçe 4 saat su verdi, endi suudi kölemi azlığı üçün jetpey kaldı da. Verdi, azırak verdi de 4 saat. Endi bizge 4 saat emas. Endi bir 10 saat, bir 18 saat berse, olmadı trasa trubamız uzakta. 68 kilometre trubam var. Bunu içi tolup bargünçe elge jetişce kıyım bolup atat da. Hazır biz tepege kavlasak, Kızıl Kışlak'da 1,5 min tutunca bolup. Buyağı uyaqda 1000 bolsa 2,5 min tutun suv bilan hamsi bo'ladi da. Shu Navoiy ko'chadan yaqindash skvajdan boshlaymiz, xudo xolisa bir uzog'i 10 kun ichida. Shuni bossab, ashinga turilaymiz da. Бул көйгөйдү чечүү үчүн 4 скважина куруу керек дейт айыл өкмөт башчысы. Учурда бир суу кампасын куруу үчүн казынадан 2 миллион 300 миң сомго иш башталган. Бул долбоорлорду 1 айдын ичинде ишке ашырып, жай айына чейин элге жер астынан суу чыгарып берүүнү убадалады. Деген менен 2 суу кампасын курууга каржы булагы чыга элек. Суу Горводоканал деп коет, ошо суу чарбасына көз карандыбыз. Мен ойлойм, ошол эл менен жолугушканда бүгүнкү күндө негизги маселе суу маселеси менен анан жер маселеси деген. Бүгүнкү күндө ошо суу маселеси дегенде биз 3 скважина дедик эле, бирок экөө азыр бүгүнкү күндө даярдалып атат. 4 скважинаны бүтүрүү алдында турам. 1 айдын ичинде мен аягына чыгам деген ойдомун. Ошо июль айынын башына Кудай буйрса мен жакшы жетишкендик болот иншалла. Мен ошону ойлоп турам, негизинен шаарга көз каранды болбойбуз деген үмүттөн мен элге түшүндүрүү иштерин жүргүзүп. Ош шаарынын чет жакасындагы жаңы конуштарда таза суу көйгөйү курчпойдон калууда. Ал эми шаар бийлиги элге толук кандуу суу жеткирүү үчүн 4 скважина курган. Бирок бул долбоор аркылуу Кара Суу районунун аймагына караган айылдарга суу берилбейт. Абдумалик Базарбаев, Бектур Мойдонов, Ош ТВ.